Ова, биздин сыймыктуу инсаныбыз бизнес аксакал деп дагы атап жүрөбүз. Аны эмесе Шоро компаниясынын тең негиздөөчүсү жана Этно Резорт Карабулак жайынын негиздөөчүсү Жумадил Эгембердиев агабыз бүгүн бизде мейманда. С большой гордостью приглашаем на сцену сооснователя компании Шоро и основателя Этно Резорта Карабулак. И передаем ему слово. Жумадил Эгембердиев перед вами. Саламаттарбы, урматтуу катышуучулар. Менде жок презентация. Мен жөн эле сүйлөйм мындай эле. Урматтуу мекендештер, дүйнө жүзүндөгү эң кооз жерде кыргыз эли жашайт. Бул биздин кыргыз жери. Кыргызстан деп коебуз. Ушуну биз түшүнүшүбүз керек. Анан бүгүн могу жаратман той деп абдан жакшы иш-чара башталыптыр. Бул идея, идеология катары караса да болот. Кыргыз кайда барат дегенге могу жооп берет. Биз канча жылдан бери урмат кайда качып кетти? Канча жылдан бери жанагы элди тажаткан тойду, тойкананы сала берип, элдер уже тажап каяка барарын билбей, биз тупикке келип токтодук. Силер Айгерим экөөөр мындан кийин ушундай тойго тамада болгулачы. Ушул форматты көбөйткүлөчү. Кыргыздын өнүгө турган жолу мына ушул. Жаратман той, кыргыз эли каяка барат келечекте. Кыргыз 40 жылдан кийин кандай кыргыз болот деген нерсеге жооп бериш керек. Биз 2 жылыбыз, 3 жылыбызды көрө албай атабыз. Шайлоодон шайлоого чейин эле жашап калдык. Ошон үчүн урмат менен Айгерим каалап коелу, тиги тойго барбагыла, могу тойду көбөйткүлө, издегиле, маркетинг кылгыла, чакырык жазагыла. Бул уран. Кыргыз эли үчүн, кыргыздын жаштары үчүн чоң уран. Урматтуу жаштар, кыргыздын келечеги мына силердин колуңарда. Буга чейинкилер өзүнүн жазаган мүмкүнчүлүгүн жазап бүтүштү уже. Жок, ресурс порок түгөндү. Мына порок силерде. Мен эмне жөнүндө айтып берем. Мен мугалим эмесмин, теория окубаймын. Тарых деме 9 том тарых дегенчи. Түгөнбөйт биздин тарых. Анан терден суроо жооп болгондо кимге эмне кызыктырса ошол жерден жооп берели. Азыр мен эң негизги нерсени айтып берейин. Кээ бирөө сурайт, бизнес кантип кылабыз, анан тиги бизнес, бул бизнес деп. Мен эч кимге совет бере албаймын. Ар ким өзү тандаган бизнесин өзүнөн жакшы киши эч ким билбейт аны. Мен только Шорону гана билем. Вот Шорону кантип курдум. Ошол жөнүндө кеп кеңештерди айтайын. Ар бир адамдын, ар бириңердин миссияңар болуш керек. Миссия. Негизги стандартный базовый миссия бул эмне? Бул коомго кызмат кылуу. Малчы болосуңбу, переводчик болосуңбу, депутат болосуңбу, президент болосуңбу, коомго кызмат кылуу деген миссияны унутпагыла такыр. Бул вектор, бул философия. Анан жаштарга дагы совет. Ишти башташ үчүн иш болобу, иш кыласыңарбы, же айылга, значит, башчы болосуңарбы, же аким болосуңарбы, губернатор болосуңарбы, 3 нерсени унутпагыла. Бул биринчи видение. Видение деген эмне билесиз? Бул боло элек нерсени көрүш керек. Боло элек нерсенин алдыңкы жашоонун 40 жылдан кийинки кыргыздын жашоосу деп атам, өзүңөр 4 жылдан кийин кем болосуңар, ошо картинаны көрүшүңөр керек. Бул видение деген это картина будущего, образ будущего. Кем вы хотите стать? Видение деген ошол. Көрүш керек, көрбөсөңөр эчтеке кыла албайсыңар. Тоонун ар жагындагы үйдү кантип саларды көрбөсөңөр, силер үйдү сала албайсыңар. Түшүнүңүздөрбү? Это образ, прообраз будущего. Эми ар кимиңер өзүңөр ойлонгула. Ким болосуңар?
5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін, анан 15-20 жылдан кейін анан ошо сөлөкөттү түзүп, анан чийип, көз алдыңарга кармап, анан ошол компас. Экинчи, жана мен айткан миссия. Кээ бирден сурайсың, ай миссияң эмне десе, зарабатывание денег дейт. Бүт 95, 96, 99% адамдар зарабатывание денег деп түшүнөт. Чиновниктер да ошону үчүн зарабатывание денег деп түшүнөт миссиясын, а не служение обществу. Түшүнүңүздөрбү? Миссия — это философия, это ваше предназначение. Түшүнүңүздөрбү? Үчүнчү, баалуулук деген түшүнүк бар. Баалуулук — это ценность. Ценность. Бул эмнеси? Бул жөнөкөй эле тил менен айтайын. Бул таза болушуң керек. Честный. Порядочный болушуң керек. Анан ачык болуш керек. Мына ошондо сени менен адамдар сүйлөшөт, сага ишенет, сага анан жанагы единомышленниктерден кийин чогулат, ишенип, анан сени менен иш болот. Иш жазардын астында команда чогулткула, команда. Мен негизги маселелерди айтып атам. Айта берсе аябай сөз көп. Убактыңыздарды албайын. Мына аз калды, мен жарысы бүтүп калды. Команда единомышленников, алар кимдер? Алар сизге ишенет, сиздин видениеңизге ишенет, сиздин миссияңызды кабыл алат, сиздин баалуулуктарыңызды кабыл алат. Баалуулук деген бул эмнеси? Бул жанагы сенин баскан турганың. Баскан турганың. Поступок. Поступок. Поступок определяет сущность человека. Не слова, которые на трибунах айтып аткан. Трибунадан айтат го, биз укмуштай кылабыз, тигинтебиз, минтебиз, ой тимелешиңе сен шүпүрүп беребиз, мени шайла депчи. Анан трибунадан түшкөндөн кийин анан башка жумуштар жасайт. Ал баалуулук эмес, ал обман. Ошентип анан коом тазаланат. Урматтуу мекендештер. Эми Кыргыздын 40 жылдан кийинки келечегин ким көрөт негизи? Ким ушуну айта алат? Мен айтайынбы? Же бир аким айтабы? Же налоговыйдын башчысы айтабы? Же Фимпол айтабы? Ким айтат? Кыргыздын 40 жылдык тагдыры. Кыргыз 40 жылдан кийин кандай кыргыз болот деген маселени, картинаны о жерге тегелетип көрөлчү. Бул эмнеси? Образ кыргызов через 40 лет. Биринчи, кыргыздын эгемендүүлүгү кандай болот? Эң биринчи адамзат үчүн, бүт жер шарындагы адамзат үчүн, мамлекеттер үчүн. Биз өзүбүзчө эгемендүү мамлекетпиз. Биздин эң биринчи баалуулугубуз бул эгемендүүлүк. Эч ким сени коргулбайт, эч ким сени огородуңа кирбейт, эч ким сени кемсинтпейт, эч ким сени менен, значит, чегараңа өтпөйт. Андан кийин ошол эгемендүүлүк үчүн өлүш керек. Нары же бери болуш керек. Мына ошол жерден улуттук намыс, ошол жерден анан пайда болот. Мен мекеним үчүн, анан ата мекен деген сөз бар. Ата мекен. Мен кыргызмын, кыргыздын жаранымын. Мен ата мекеним үчүн өлөм. Мен ошон үчүн кызмат кылам деген идеология бир жерде жашаш керек, могу жүрөктө. Түшүнүңүздөрбү? Анан ар бир жаран, кыргыз жеринде жашаган ар бир жаран улутуна карабай бактылуу жашаш керек. Ар бир кыргыз, ар бир жарандын правасын, ошонун менчигин коргошубуз керек баарыбыз. Кыргыздар эли үчүн эмес, бүт жашаган улуттардын кызыкчылыгын коргогон мамлекетке айланышыбыз керек. Правовой мамлекет болуш керек. Что такое правовой мамлекет? Ар бир адамдын правасы, укугу, сөз эркиндиги. Сөз эркиндиги. Анан жанагы правовой судья, свободный судья деген бар.
ошол чечет тагдырыңарды. Ыйлап калсаң бирөө сөгүп койсо, бирөө уруп койсо, бирөө Кудай сактасын өлтүрүп койсо, же сенин эркиндигиңди бузса, ошол сот барып чечет, соттун решениясы. Ал свободный болуш керек, ал эч кимге баш ийбеш керек. Ошондой мамлекетти түзөлү, ошондой укуктук мамлекет түзөлү. Ар бириңер үчүн салым кошкула, бүгүндөн баштап ойлонгула. Буга чейин эмне болду, аны все отметайт. Бүгүнкү чейинген тарыхты сабак алалы, бирок поворот жасагыла, момундай кылып жасагыла. Жаратман той кылып, тиги тойду азайткыла. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн ар бириңердин салымыңар өтө маанилүү. Кыргыздын жаранысыңар. Так, тил эмне болот 40 жылдан кийин? Кыргыздын тили. Тил. Руханий маданият эмне болот? Манас эмне болот? Толгон толтура жакшынакай руханий байлыктар бар. Салт сана, жанагы улууну урматтоо үчүн сыйлоо деген ошолорду сактап калалы. Кереги жок ишин ашмалтай чыккан, жана мен айтып атпайм тойдо. Түштентпей, анан мештентпей, анан кечтентпей деген бир балекеттер. Нормал эмести кыргыздар жаратман болуп алганда эч кимге пайдасы жок. Мына момундай жаратман кыла. Бул эмне? Билим, креатив. Креатив включайте, все. Мен 20 жылдан кийин түшүндүм мен креативге жаратман экенимди. 20 жылдан кийин мен түшүндүм мен жаратман экенимди. Азыр силердин мүмкүнчүлүгүңөр билесиңерби? Укмуштайда. Биздин убакта телефон деген жок, связь деген жок. Каякта интернет? Кайда? Биз жөн эле мындай койгулап жүрүп эле, караңгы болуп эле тоодон түшүп келип, андан кийин шорону түзбөдүкпү? Мен билимди кийин 10 жылдан кийин окуй баштадым. Мен бүгүн да билимим жетпей. Мен бүгүн да билимим жетпей. Бирөөлөр сурайт, мен акылбай кайда? Мен өзүм акылым жетпей атат. Мен өзүм окуганы кетип атам. Мына эртең мен бир күн Италияга кетем. Эмне үчүн? Эл көрөйүн, жер көрөйүн деп. Сыртка чыккыла, эл көргүлө, жер көргүлө, билимиңерге салгыла. Акчанын баарын билимиңерге салгыла. Анан баланы кантип тарбиялайсың мага кээ бирөө сурай берет. Мен айтам, элден мурда өзүңдү тарбияла. Анан балаң сени карап өсөт. Түшүңөрбү? Ваш поступок, ваше вот это все. Кечке басып турганыңар, бүт ошо балага ошол жетет. А жанагы камчыны алып анан бурчка тургузган тарбияны токтоткула. Ал тарбия эмес. Ал жанагы диктаторство деп коет аны. Ошол урматтуу туугандар. Убакыт бүтүп атат. Мен бүтүрөйүн анда. Урматтуу жаштар, Кыргыздын тагдыры силердин колуңуздарда. Күжүрмөн болгула, максат коюп иштегиле. Артка кетмей жок. Ошентип жанагы Кыргыздын 40 жылдан кийин болот деген нерсесин ушуну табалы чогуу. Чогуу табалы, баарыңар ушуга салым кошкула. Рахмат.